Салам кыздар, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Кыздар, биз бүгүн сиздер менен аябай даамдуу болгон плов жасайбыз. Жайдын ысык күнүндө мен эртең менен эрте жасадым. Бул жерде бизге уйдун эти, сабиз дагы менде жаңы татымал, жана пияз, чеснок, өсүмдүк майы, жана күрүч, аны өзүңүздөргө жаккан татымалдардан кошсоңуздар болот. Бардык азыктарды ушинтип туурап алдым. Жана бизге аябай жакшы маанай керек болот. Жакшы маанай менен жасалган тамак аябай даамдуу болот. Мына бысмыла деп биринчи эле мен майды кыздып, ага пиязды салып курудум. Пиязды кызартып куруп алышыбыз керек. Пиязды канчалык кызартып курусак, ошончолук пловдун дагы өңү аябай жакшы чыгат. Мына нокоту да кайнатып жатам. Нокотко мен кичине чай кашыкта сода салып 2 саатка кайнатып аламын. Мына эми пиязыбыз кызарып чыкты. Этти салабыз. Этти дагы кызартып куруп алдым. Эми сабизди салып, сабизди дагы куруп алабыз. Менде сковородкам кичине болуп калганга жараша мына казанга куюп, казанга дагы салып курудум. Эми суу куюп, жай отто кайнатабыз. Нокот дагы салып чогуу кайнатып жатамын. Эми күрүчтү тазалап жууп алабыз. Мен бул жерде лазер күрүчүн иштетип жатамын. Жана муздак суу куюп, азыраак 1 чай кашыкта туз салып, күрүчтү муздак сууга жибитип койдум. Мынакей кыздар, биз пловдун тузун көрүп, эми жибиген күрүчтү салабыз. Бул жерде менин суум аз болуп калды. Кайнак суу кошуп куйсаңыздар болот. Күрүчтү 2-3 сантиметр жаап туруш керек. Эми бат отто кайнатабыз. Күрүчтүн суусу тартылыш керек. Мынакей күрүчтүн суусу дагы тартылды. Эми бул жерде менде зирени ушинтип колуңуздар менен майдалап, эсип, анан кийин кошуңуздар. Ортосуна чеснокту салып, мен ар дайым болгар перецин кошконду жакшы көрөм. Даам аябай сонун болуп чыгат. Эми бардыгын ортого үйүп, казан үстүнө мен полотенце жаап, анан кийин казандын капкагын жабамын. Жай отто 20 мүнөткө коюп демдеп коебуз. Эми ашыбыз демдегенге чейин биз салат жасайбыз. Азыр жай келип, баарыбыз деле помидор, бадыраңдар бышып турган учур. Помидор, огурцы жана пияз, кичине рейхан кошуп салат жасап койдум. Кыздар, 20 мүнөт өттү. Биздин ашты ачып көрөбүз. Мына күрүчтөр аябай бириндеп сонун болуп демжеди. Азыр болгар перецин жана чеснокту чыгарып алабыз. Чыгарып алып, ашты жакшылап аралаштырып алабыз. Ашты жакшылап аралаштырып алышыбыз керек. Сабизи, эти бардыгы аралашып. Мынакей, эми биз табакка салып баштадык. Жыты сиздерге дагы буруксуп атса керек. Табакка салып, үстүнө чеснок, болгар перецин салып коебуз. Мынакей кыздар, биздин плов дагы даяр. Аябай күрүчтөрү бириндеп сонун болду. Сиздер дагы болгар перецин салып демдеп көрүңүздөр. Аябай күрүчкө даамы чыгып сонун болот. Кыздар, эгерде рецепт жакса, анда сиздерден лайк жана комментарий күтүп каламын.
Сиздердин ар бир жазган комментарийиңиздер, баскан лайкыңыздар мен үчүн аябай маанилүү. Мени менен видеонун аягына чейин болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар. Кийинки видеолорго чейин, көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.